том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Менин аты жөнүм Нургүл Курманалиева, Нарын облусунан келдим. Нарын шаарында шаардык кеңеште 5-чакырылышта депутатмын. Андан сырткары Нарын медиа борборунда журналистмин, алып баруучумун. Мен өзүмдүн кесибим боюнча алектенип келе жатканыма 10 жылдай болуп калды. 10 жыл аралыгында мен жаңылыктар бөлүмүндө иштедим. Андан кийин азыр алып баруучулук менен алектенем. Андан сырткары өзүмдүн автордук көрсөтүүлөрүм бар. Жаратман жана Кайрымдуу бол деген 2 көрсөтүүм бар. Көбүнчөсүн мен басым жасаганым Кайрымдуу бол передачама көбүрөөк басым жасаймын. Ошол аркылуу мен карапайым эл менен жана колунда бар адамдардын ортосунда байланыш көпүрөсүн түзүп келем. Аны менен катар өзүм дагы жалгыз бою карыяларды шефтикке алып, бир 3 үй-бүлөнү мен өзүм кайрымдуулук иштерин жеке өзүм кылып келем. Келечекте мен дагы да ушул кайрымдуулук иштерин жүргүзө берем. Андан сырткары өзүмдүн бир ушул кайрымдуулук жаатында бир топ дейбизби, бир коомдук фонд түзөйүн деген алдыда пландарым бар. Кудай буйрса, 1-2 жылдын ичинде ишке ашырабыз аны дагы. Анан бул тренингтен мен буга чейин билбегендеримди билгим келет. Ошол депутаттык ишмердүүлүктө ар бир региондун депутат айымдары менен пикир алмашкым келди биринчиден, тажрыйба алмашкым келди. Анан ушул долбоордун негизинде дагы бир өзүм билбеген темаларды билип алгым келди да. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.